Арбаңыздар, урматтуу биздин жалпы эле YouTube каналыбыздын, ошондой эле Facebook баракчабыздын көрөрмөндөрү, башкача айтканда, республикабыздагы билим берүү кызматкерлери, ошондой эле окуучулар, ата-энелер. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өткөн апрель айында, 2020-жылдын апрель айында биз ММК колдоо борбору фондунун ошол медиа сабак долбоорунун алкагында үйдөн чыкпай үйрөн аттуу вебинарлардын сериясын уюштурганбыз. Көпчүлүк мугалимдерибиздин өтүнүчүн эске алуу менен биз бул самалды май айында дагы улантууну эп көрүп, анан мындагы вебинарларыбызды негизинен биз негизги 10 предметке багыттоону пландап жатабыз. Анткени өткөн биз жумада дистанттык окуу деген эмне, андагы айрым бир платформалар, программалар тууралуу кеп кылып, атайын эксперттер чакырганбыз. Андан сырткары башка биздин үлгүлүү бир ага эжелерибиздин конок катары чакырып, мына ушул дистанттык окуудагы айрым бир жагдайлар боюнча кеп кеңештерин укканбыз. Мына бүгүн 11 май өлкөбүздүн айрым жергесиндеги өзгөчө абалдар алынганы менен өзгөчө кырдаал уланып жатат. Бул өзгөчө кырдаал деген дагы деле үйдөн чыкпай, башка бирлер менен байланышты бир аз азыраак кылып, көбүнчө ушул санариптик ааламда байланышууну сунуштап жаткан учур дистанттык окуубуз өз нугунда уланып жатат. Биз айта кетели, мына бүгүн 11-ден баштап 22-сине чейин негизги бул жумадагы иш күнү деп эсептелген 5 күндө биз кыргыз тили адабияты, орус тили жана адабияты, тарых, чет тили, география, ушул предметтер боюнча тажрыйбалар бөлүшмөкчү. Ал эми аркы дүйшөмбүдөн баштап математика, физика, биология, химия жана информатика предметтери боюнча сөз кылабыз дагы, графиктерин улам сиздерге жиберип турмакчыбыз. Бүгүн биз атайын бул жака конокторубузду чакырганбыз. Алгачкы вебинарыбыз бүгүн кыргыз тили жана адабиятына багытталып, мынекей келип турат. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин улуг окутуучусу, ошондой эле Ош шаарындагы номер 52 кыргыз-түрк достугу мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, ошондой эле бир нече долбоорлорду иштеп жүрөт. Эжекебиз Сынчыл Ойлом, ошондой эле көп тилдүү билим берүү программасы боюнча өзүнүн бир топ тренерлик кызматын аткарып жүрөт. Андан сырткары Ош билим берүү институтунда дагы атайын лектор катары иштеп, облустагы мугалимдерге, айрыкча түштүктөгү мугалимдерге өзүнүн тажрыйбаларын бөлүшүп келет. Андан сырткары бизде дагы бир коногубуз бар. Агайыбыз болсо педагогика илимдеринин доктору, доцент, Жетиген мектеп лицейинин мүдүрү Кыялбек Акматов агайыбыз бир нече ушул кыргыз адабияты, анын тили жөнүндө боюнча бир нече усулдук колдомолордун автору, китептердин автору, окуу китептеринин авторлоштору, бир нече эмгектердин жаратуучусу агайыбыз. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Чарчабадыңыздарбы? Жакшы, буюрса. Анда биз мына бүгүн тил жана адабият боюнча сөз кылабыз деп айттык, алдыңкы ушул карантин учурунда аралыктан окутуудагы алдыңкы тажрыйбалар бөлүшүлмөкчү. Биз оболу бүгүнкү вебинарыбызды 2 бөлүктөн бөлүп алдык. Тилден, анан кийин адабияттан деп. Бизде Асылкан эжекебиз тил боюнча мына айрыкча аралыктан окутуудагы тажрыйбалар, анда келип чыккан көйгөйлөр, аны чечүүнүн жолдору жөнүндө сөз кылмакчы да, андан кийин булактарга токтолмокчу. Артынан Кыялбек агайыбызга сөз беребиз. Кыялбек агайыбыз кыргыз адабияты боюнча токтолот. Анда Асылкан эжеке, сөз сизде. Асылкан эжеке, бизди угуп жатасызбы? Мына өзүңүздөр билгендей, бизде техникалык мүчүлүштүктөр толук кетиши мүмкүн, анткени биз кесипкөй бир студияда отуруп аткан жокпуз. Үй шартында биз өзүбүз модератор катары дагы, келген спикерлер дагы үй шартында кирип отурган учуру Асылкан эжеке азыр сөзсүз түрдө кайра бизге уланат. Келип калдыңызбы эжеке? Анда сөз сизде. Сөз сизде. Баары жайында, сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы кесиптештер, педагогикалык тармакта иштеп жаткан жалпы мугалимдер, студенттер да катышып жатат бул жакта. Жалпыңыздарга ушул иш чарага куш келипсиздер демекчимин. Мен бүгүн сиздер менен аралыктан билим берүүдөгү кыргыз тили сабактарынын абалы тууралуу сөз кылмакчымын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кыргыз тили башка предметтердин катарында эле алло, тынчтык, слайд көрүнүп атабы? Көрүнүп жатат, слайдыңызды ача бериңиз. Ооба, көрүнүп атат, ача бериңиз. Аралыктан. Көрүнүп жатат. Аралыктан билим берүүдөгү тажрыйбалар кыргыз тили тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аралыктан билим берүүдө кыргыз тили боюнча бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги эң сонун мүмкүнчүлүктү түзүп бергени баарыңыздарга эле белгилүү. Ошентсе дагы мен баса белгилеп айтып коеюн, бул жерде ушул эле сайтта санарип сабак бетинде ар бир предметтер боюнча, анын ичинде кыргыз тили боюнча дагы сабактар коюлуп жатат. Эфирге берилген ар бир сабак ушул жерде орун алган. Андан сырткары бул жерден сабактарды эле эмес, мугалимдер өздөрүнө кыргыз тили боюнча методикалык жардамдарды ала алышат. Ушул эле барактагы мугалимге деген бөлүктөн мугалимдер кыргыз тили боюнча ар бир класстын кыргыз тили боюнча окуу методикалык колдонмолорду ушул жерден алышса болот. Андан сырткары өздөрүн ушул аралыктан билим берүүдө кызыктырган суроолорго жоопторду дагы ала алышат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланса болот. Биз ушул жердеги жарыяланган жалпыга жеткиликтүү болгон сабактардын дагы санын чыгардык эле. Тынчтык мырза угулуп атат да, Алло. Угулуп жатат, уланта бериңиз. Бул жерде сандык көрсөткүчтөрдү көрүп турасыздар. Кыргыз тили боюнча жогоруда айтылган сайтта азыр биз алганга мүмкүн болгон сабактардын саны ар бир класстар боюнча көрүнүп турат. 5-класстан алсак, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 11 сабак, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн мектептер үчүн 1 сабак, 6-класстар үчүн дагы 7 сабак, бул жакта 3 сабак, 7-класстар үчүн 6 сабак, 8-класстар үчүн 4, 9-класстар үчүн 4, 10-класстар үчүн 9 жана 11-класстар үчүн 10 сабак окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн алганыңыздарга мүмкүн болуп турат. Буларды эске алыш керек. Бул ушуга чейинки сабактар. Улам ар күн сайын жаңы сабактардын саны менен толукталып турганын көрүп турасыздар. Андан кийин ушул эле сайттан биздин мугалимдер заманбап билим берүүгө, айрыкча медиа билим берүүгө зарыл болуп турган Google Classroom боюнча видео нускаманы дагы түшүнүктүү тилде ала аласыздар. Google Disk боюнча, Zoom боюнча видео нускамалар жакшынакай негизде берилген. Ушул жерден пайдалансаңыздар болот. Да кошумчалай кете турган нерсе, окуучулар үчүн түзүлгөн тесттерди колдонуу жана баалоо боюнча дагы атайын нускама менен таанышып, ушул сайттагы тесттерди окуучулардын билимдерин аралыктан баалоодо колдонсоңуздар болот. Бул жерге дагы биз ошол тесттерди чыгарып койдук. Атайын кыргыз тили боюнча окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн көрүп турасыздар. Ар бир класс үчүн 3 варианттагы тесттер ачкычтар менен турат. Бул дагы мугалимдер үчүн чоң жардам болуп эсептелет. Ушундай эле көрүнүш окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн дагы жеткиликтүү. Эми булардан тышкары ушул эле сайттын жогорудагы бөлүгүнөн кийин карасаңыздар, ачык билим берүү ресурстарынын бир нече түрү ошол жерге жайгаштырылган. Эми мындан ачык билим берүү ресурстарынан биз жалаң кыргыз тили адабияты мугалимдерине түздөн түз тиешеси бар ресурстарды бөлүп чыгарып койдук. Айбилим, KG,
бул жерден башталгыч класстардын кыргыз тили боюнча материалдарды ушул жерден таба аласыздар. Андан кийинки билим булагы, бул жерден дагы кыргыз тилине тиешелүү материалдарды алсаңыздар болот. Андан кийин китеп KG бул жердеги ресурстарды аябай биздин мугалимдерге дагы эгер окуу китептеринен көйгөй боло турган болсо, методикалык колдонмолордон көйгөй боло турган болсо, ушул жердин мүмкүнчүлүгүнөн пайдалансаңыздар болот. Орус, кыргыз тилдеринде толук жеткиликтүү коюлган. Андан кийин медиа сабак бул ресурстан айрыкча азыркы мезгилге тиешелүү зарыл болуп турган көндүмдөрдү ушул жердеги сабактардан алсаңыздар болот. Мындан кыргызча кандай материалдар таба алабыз? Кыргызча санар билим берүүнү киргизүү боюнча методикалык колдонмо менен тааныша аласыздар ушул жерден толугу менен. Ошондой эле абдан баалуу медиа сабак боюнча 3 модуль ошол жерде кыргыз тилинде жайгашып турат. Ошол жерден ачып, убактыңыздар болгондо алып пайдалансаңыздар болот деп айтмакчымын. Андан кийинки дагы биздин кыргыз тили адабияты боюнча мугалимдерибизге эң буга чейин деле баарыңыздар эле билесиздер, биздин KG деген билим берүү ресурсунун мүмкүнчүлүктөрүн. Биздин KG бул сайттан биз кыргыз тилин эле эмес, жалпы эле кыргыз маданиятына тиешелүү китептер менен, материалдар менен тааныша алабыз, алар алганга жеткиликтүү болот. Ошондой эле азыркы учурда билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун Testing KG деген сайты, бул сайттын мүмкүнчүлүктөрүн дагы аябай шартка байланыштуу кеңири мүмкүнчүлүктөрүн ачып бергенине күбө болуп жатасыздар. Бул жерден дагы жалпы республикалык тестирлөөгө тиешелүү видео, аудио нускамаларды, ошондой эле тесттик тапшырмаларды жана алардын аткарылыштары боюнча методикалык жардамдарды кеңири ала аласыздар. Бул жалаң гана 11 класстардын мугалимдери үчүн эле эмес, бул жердеги айта кете турган нерсе, бизде жалпы республикалык тестирлөө дегенде көбүнчө 11 класска барганда ойгонуп калмай дагы адат болуп калат. Жок, мен бул жердеги материалдарды айткым келет, алып кайсы класстарга тиешелүү темаларга байланыштуу тесттер болсо, ошол класстар менен жүргүзүп, апробациялап көрсө болот. Бул деген балдарды 11 класска чейин эле баскыч менен даярдап барууга жакшы кадам болуп эсептелет. Ошондой эле дагы бир сайтыбыз бул Окума KG. Мында дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой окуу китептерин жана окуу методикалык колдонмолорду кыргыз тилинде ушул жерден алсаңыздар болот. Андан кийин дагы кайсы булактарды алууга болот? Биз азыркы коомдо болуп жаткан сабатсыздык, башкача айтканда, өзүңүздөр күбө болуп аткандай социалдык тармактарда аябай ката жазууларга көп жол берилип калгандыгын көрүп жүрөсүздөр. Ал эми бизге ушул сабатсыздыкты жоюу маселесинде филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева эжекебиздин тил билги автордук жогорку мектебинин 5 сабагы абдан жакшы жардамчы боло алат. Муну кыргыз тилинин орфографиясына, кыргыз орфографиясынын болгондо дагы урунттуу эрежелерин жакшы мисалдары менен, кошумча материалдары менен абдан жеткиликтүү деңгээлде 5 сабакта чагылдырып берген. Кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине мен ушуну сунуштайт элем.
орфографиялык эрежелерди үйрөнүү боюнча ушул сабактарды пайдалансаңыздар, башкаларга сунуштасаңыздар болот дегим келет. Андан кийинки дагы бир маанилүү сайт болуп, бул Кыргыз Маданият борборунун сайты. Муну дагы бул жерге коюп койдук. Клоп Айзе. Бул жерден аябагандай көп кеңири мүмкүнчүлүгүн пайдалансаңыздар болот. Мында китептер эле эмес, интервьюларды, зарыл деген сүрөттөрдү, маектерди, ошондой эле тилге, адабиятка, жалпы эле кыргыз маданиятына тиешелүү материалдарды алсаңыздар болот. Андан сырткары дагы бизге жакшы булактардын бири Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинин мугалимдеринин сабактары. Бул тууралуу азыр менден кийин ээси өзү айтсын, башкача айтканда директору Кыялбек Акматов өзү отурат. Бул жерге өзү токтолот. Андан кийин кыргыз тили боюнча дагы бизде YouTube каналына каналына эң көп сабактарды көзгөргө сунуштайм. Атайын өзүнүн YouTube каналынан кирип жакшы методикалык жардамды ала аласыздар. Дагы бир ушундай чыган мугалимдерибиздин бири Ош шаарындагы Сапат билим берүү мекемесинин кыргыз тили адабияты мугалими Нургүл Тайыр кызынын видео сабактары. Алло, тынчтык угулуп атабы? Алло. Угулуп жатат, уланта бериңиз. Угулуп жатат, уланта бериңиз. Нургүл Тайыр кызынын да видео сабактары биздин мугалимдерге жардам болот деген ойдобуз. Мазмундуу сабактарын жарыялап жатат. Андан кийин Капар Момуналиевдин кыргыз тили боюнча сабактары биздин ушул кырдаалга чейин эле Капар биздин кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине жалпы эле коомчулугу үчүн өзүнүн пайдалуу сабактарын, электрондук сабактарын жүктөп койгон. Бул жерден дагы пайдалансаңыздар болот. Кыргыз тилинин фонетикасына, лексикасына, орфографиясына, стилистикасына байланыштуу эң сонун сабактарды ушул Капар Момуналиевдин дагы барагынан ала аласыздар. Андан кийин жалпыңыздарга белгилүү, бирок ошентсе да кош айтып коеюн, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын сайтынан бизге зарыл болуп жүргөн түшүндүрмө сөздүк, орусча, кыргызча котормо сөздүктү, ар кандай тилге байланыштуу сөздүктөрдү жана башка материалдарды ушул сайттан алып пайдаланууга болот. Өтө дагы чоң салым кошо турган, бизге өтө пайдалуу дагы бир булактардын бири бул Кыргыз Википедиясы. Мунун дагы мүмкүнчүлүктөрүн пайдалансаңыздар. Ошондой эле Кут Билим газетасынан дагы методикалык макалаларды, жаңылыктарды жана анын тиркемесинен сабактардын иштелмелерин ала аласыздар. Негизинен азыркы сунуштай турган булактар катары, кыргыз тилине түздөн түз тиешелүү булактар катары мен ушуларды белгилегим келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат, Асылкан эжеке, абдан жакшы маалыматтарды, пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп кеттиңиз. Биз эми бул жерден комментарийлерден бир-эки кыскача токтололу дагы, кийинки спикерибизге кезек берели. Бул жактан Бурулай Ташболотова деген суроо узатып атат, сураныч. Асылкан эжеке, заманбапка таштап коюңузчу, рахмат дейт. Бул сиздин слайдыңыз жөнүндө, өздөрүңүздөрдүн жанагы бир группаңыз жөнүндө кеп кылып атат окшойт. Таштап коем ошол группага. Макул, эгерде дагы башка бирөөлөр сурай турган болсо, бизге Асылкан эжеке өзүнүн слайдын жиберген. Биз дагы, эгер эжекебиз уруксат берсеңиз, бөлүшүп коет элек. Кийинки суроо экен, бул жакта аты жөнү бир аз баягы жазылып калган экен. Кыргыз тилчилер үчүн Ай билим сайтынан тапкан маалыматты ссылка түрүндө башка бирөөгө жиберсе болобу дейт. Ооба. Ал үчүн ошол жана биз көрсөтүп кеткен
министрликтин сайтынан же болбосо түздөн түз эле ай билим сайтына кирип ошол жерден жогору жактан өзүңүздөр ссылкасын көчүрүп алып туруп жөнөтсөңүздөр болот. Рахмат, анда Асылхан эжеке, баягы вебинардын соңунда дагы кайрадан сизге сөз беребиз. Жыйынтыктоочу азыр биз көп күттүрбөй анда кийинки спикерди чакырабыз. Урматтуу вебинардын катышуучулары, сиздер эгер азыр эле келип биздин арабызга кошулган болсоңуздар, бул жакта слайдтын өзүнүн презентациясы менен тажрыйбасын бөлүшүп кеткен. Эжекебиз Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин улуг окутуучусу Асылкан Маматова эжекебиз болду. Эжекебиз андан сырткары 52-чи лицейде дагы иштеп, Ош билим берүү институтунда жана башка жерлерде дагы тренерлик кылып, өзүнүн лекциясын өтүп, бир топ сабактардын автору дегендей. Эжеке, анда биз бул жака агайыбызды чакырып алалы. Кыялбек агай. Атасызбы агай? Азыр агайда ушул кыргыз адабияты боюнча көпчүлүк биздин педагогдор тааныйт. Агайыбызды ошол педагогика илимдеринин доктору, доцент, Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинин директору Кыялбек Ахматов агайыбыз болмокчу. Интернет келип калдыңызбы? Проблема болуп атат. Ооба, негизинен бул баягы убакытты үзгүлтүккө учурап андай нерсеге жол койгон жок, баары жайында агай. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Урматтуу вебинардын катышуучулары, азыр бир аз дагы техникалык мүчүлүштүктөр болуп жатат окшойт. Кыялбек агайыбызда бир аз күтө туралы. Сөзсүз түрдө бул көйгөй чечилет деп ойлойбуз. Ага чейин дагы бир келген суроолорду улап туралы. Асылкан Маматова эжекенин слайдын кантип атасаңыздар, айтып койсоңуздар таап алалы дейт. Жарайт, сөзсүз түрдө эске алабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул вебинар ММК колдоо борбору фондунун уюштуруусу менен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин Кыргыз билим берүү академиясынын өнөктүгүндө уланып жатат. Ошондой эле биз менен абдан баягы тажрыйбаларды бөлүшүүдө жардамга келип жаткан Ош билим берүү институту. Кайра кошулду окшойт. Уланта бериңиз. Мүчүлүштүк болуп атат. Анда ошол биз сиздер менен ошол аралыктан билим берүү шартында кыргыз адабияты боюнча тажрыйбалар менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Азыр мен слайдты көрүндү. Слайд көрүндүбү Тырстагай? Көрүнүп жатат, көрүндү. Улантып баштай бериңиз. Толук экран кылып. Көрүндү. Скриптти басып коеюн, Ооба. Кыргыз адабияты санарип билим берүүдө деген темада сөз кылмакчыбыз. Бизде аралыкта билим берүүдөгү ошол кыргыз адабияты боюнча тажрыйбаларда биз ошол өзүбүз Жетиген мектеп лицейи кандай тажрыйбалар, кандай ишке ашырып атабыз, канчалык деңгээлде натыйжалуу болду, мына ушул боюнча бир аз маалымат бөлүшөлү. Бизде аралыкта Жетиген мектеп лицейинде кыргыз адабияты боюнча бир 50ге жакын, кыргыз адабияты боюнча 50ге жакын видео сабактар жасалды. Анан эми сабактардын бардыгы кыргыз адабиятынын программасына ылайык 4-чейректин материалдарын камтыды. Анан негизинен биз сабактарда эми Zoom жана WhatsApp тиркемелери аркылуу өтүлүп жатат учурда.
Бирок ушул Zoom айрым учурда эми көбүрөөк пайдалана албасак дагы бул Zoom аркылуу айрым сабактарда гана бир онлайн окуучулар менен сабактар өтүлбөсө, негизинен ошол ыңгайлуу болгон үчүн WhatsApp тиркемесине басым жасадык. Анан эми сабактардын өтүү тартибинде биз бир күндө 4 сааттан жадыбалга коюп, 9-дан 12-ге чейин өтүлүп атты. WhatsApp группалары ачылып, окуучулар жоктолуп, анан мугалим жадыбал боюнча өзүнүн сабагын баштап атты. Анан мында негизи баарыбыз эле көпчүлүгүбүз эми жанагы билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видеолорду көрүп атабыз, теле берүү аркылуу берилип аткан каналдар аркылуу. Бирок аны дагы биз эске алдык. Андан сырткары кадимкидей күн сайын ошол WhatsApp'та сабак окутуп, баардык окуучулар жоктолуп атты. Мында кыргыз адабияты боюнча негизинен мугалимдер бул слайдтарын жасап алдын ала, анан ошол сабак күнү жадыбал менен слайдты жөнөтүп, анан окуучулар аны менен таанышышат, видео слайд менен. Анан мугалим кошумча материалдар болсо сунуштап, сабакты бышыктап, анан кайтарым байланыштар жасалып атты. Анан кыргыз адабияты боюнча негизи медиа дидактикалык каражаттар өтө көп. Мындай маселе көп деле жарала бербейт. Кыргыз тили боюнча бир аз медиа дидактикалык каражаттар, видео материалдардан азыраак болушу мүмкүн, бирок адабият боюнча мүмкүнчүлүк кенен. Ошондуктан биз баягы электрондук маалымат булактарынын ссылкасын да окуучуларга жиберип турдук. Анан окуу китебине өтүлүүчү чыгармалардын үзүндүлөрү берилгендиктен негизинен биз ушул карантин учурунда окуучулар чыгармаларды толук тааныш болсо деген ниетте толук варианттын электрондук форматта аудио китептерди да окуучуларга жөнөтүп турдук. Бул аудио китептердин ссылкаларын азыр менден мурунку кесиптешим Асылкан эжеке дагы бир топ булактарды берди, электрондук булактар. Мына ошолордо ушул аудио анан электрондук форматтагы китептер бар. Андан сырткары ошол бизде кыргыз адабияты боюнча Жетиген мектеп лицейинин YouTube каналы турат. Ошол YouTube каналда жана мен айткан 50ге жакын сабактар деген ар бир тема боюнча ушул класстарга жасалып жайгаштырылды. Мына ушуну да пайдалансаңыздар болот. YouTube'дан Жетиген мектеп лицей деп жазсаңыздар ошол канал чыгат. Мугалимдердин алынын жетишинче даярдалган сабактар. Эми учурда бир топ мүчүлүштүктөр да болуп атат. Кесиптештеримдин сабак даярдаганы боюнча видео сабактарда эми үй шартында колдон келишинче аракет ушундай деңгээлде эле болот экен. Эми студия болсо дагы мындан жакшыртса болот. Видео сабактарды атайын программалар менен ошол Bandicam дагы башка программалар менен даярдап атышат. Анан биз экинчи кыргыз адабиятындагы баягы санарип, анын ичиндеги медиа билим берүү боюнча өзүбүздүн тажрыйба боюнча айткым келип атат. Анткени бизде мен жакында докторлук ишимди коргодум. Анан биздин Абдыкерим Мурат деген менин устатым, агайыбыз, профессор агайыбыз экөөбүздүн бир даярдаган китебибиз бар. Ошол кыргыз адабияты өмүр баяндар жана чыгармалар деген 2 китептен турат. Мына ушул китептин ичиндеги бир өзгөчөлүктү айткым келип атат. Анан менин сайтым бар, Ахматов KG деген. Мына ошонун ичинде ушул сайт жогоруда турат. Дарега ошол Ахматов KG деп кирсе болот. Анын ичинен анан бул көрүнүп турат. Бул жерден проект дегенди бассак, бул картанын ичинен Кыргызстандын картасы, анан акын жазуучулардын ушул жашаган жери боюнча жайгашуусу бар да. Анан алардын ичинен мисалы каалаган бир жерге алып келип ушул турган көрүнүп тургандарга бассак, мисалы мына Молдо Кылыч сүрөтү ушул жерде көрүнөт, мышты алып келсек. Анан ушул Молдо Кылычты баса турган болсок, Молдо Кылычтын өмүр баяны хронологиялык тартипте мындай бир топ такташтырылган кененирээк маалыматтар бар. Мына ушул маалымат чыгат, PDF форматта чыгат. Аны көчүрүп алса да болот компьютерге. Анан андан сырткары ушул китепте дагы орто мектепте окутулган акын жазуучулар болгондуктан программадагы бардык чыгармалар жөнүндө бергенбиз. Мисалы Чүй баяны поэмасы
Анын поэманын негизги мазмуну эмнелерге токтолуш керек, ушулар жөнүндө маалымат алат. Окуучу деле өзү окуй берсе болот, ушул сайтка кирип алып, мугалим көчүрүп алса болот. Анан ар бир ошол жазуучунун берилгенин аягында ушундай QR коддор бар. Бул ошол YouTube каналга жайгаштырылган видеолордун, ушул акын жазуучуга байланышкан видеолордун, аудиолордун материалдары ушул жерде. Ушул ссылка QR кодду атайын мобилдик телефондун жардамы менен ушуну окутса, ушуларды видеолорун көрө алат. Мына мисалы үчүн токтогулду бассак да ошондой маалыматтар чыгат. Мына токтогул жөнүндө, токтогулдун өмүрү, чыгармачылыгын өтүүдө мына мугалим кеңири пайдаланса болот. Анан убакыттар болсо окуучу үйдөн көрөт. Мына токтогулдун тагдыры деген 3 бөлүмдөн тартылган видео материал бар. Муну КТР тарткан, кыргыз телевидениясы ошолордун сайтында бар. Ошолордон алып, анан бул QR кодго жайгаштырылган. Анан мисалы андан сырткары YouTube каналдан мына ушул видеолорду жазса чыгат. Мисалы Арстанбектин Алып салыптар деген биз көп эле көрүп жүрөбүз. Мына ушул окуучулар өздөрү пайдаланат. Анан мисалы Алыкул Осмоновдун 30 жашы, Алыкул Осмоновдун ырлары жөнүндө аябагандай медиа материалдар өтө көп YouTube каналда. Мына ушуну алып пайдалансак болот. Анан эми кыргыз адабияты боюнча электрондук булактар дагы көп. Бир топ булактарга жана кесиптешим Асылкан эжеке келтирген видео булактардын баардыгы дээрлик бар. Мына ошолор пайдалансак болот. Кыргыз тили бар жерде ошол адабияты деле бар. Мисалы КТРКнын Маданият деген каналы бар. Мына ошонун сайтына кирсе, бейне деген деп жазып, анан акын жазуу, каалаган акын жазуучуну жазса, эми баардыгы тартылбашы мүмкүн, бирок дээрлик көпчүлүгү бар. Мына ошол бейнедеги акын жазуучулар жөнүндөгү өмүр чыгармачылыгы жөнүндө тартылган видео материалдарды кеңири пайдалансак болот. Анан Билим булагы деген сайт бар. Мына ушул жерде Google'дан жазсаңыздар, ушул даректер менен чыгат. Анын ичинен мына кыргыз адабияты бул жерде көрүнүп турат. Мына кыргыз адабият жөнүндө сизди эмнелер күтөт. Анан мына бөлүмдөрү бар. Адабият галереясына саякат, каармандар дүйнөсү, жазуучунун өнөр-канаасы деген бир топ бөлүмдөр бар. Ушу Билим булагы кыргыз адабияты боюнча жакшы баягы булак болуп бере алат. Анан жана Асылкан эжеке да көрсөттү, ошол бизде биздин KG деген сайтта дагы бир топ материалдар бар. Анан негизинен акын жазуучулардын биз ошол өмүр чыгармачылыгы жөнүндө издегенде көбүнчө ушул кыргыз Википедиядан табабыз. Муну окуучулар да кенен пайдалана алат. Дээрлик көпчүлүк маалыматтарды ушул жерден алсак болот. Негизинен ушул Тынчтык агай Рахмат агай, аябай пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп кеткениңизди бул жактагы комментарийлерден улам дагы тастыкталып жатат. Эми бир эки суроолор бар экен, мындай окшош суроолор көп түшүптүр. Эми негизинен өзөктүү экөөнө токтоло кетели. Айнура Заурбекова деген суроо узаттыр, өзүңүзгө окулуп жатат агай. Вебинардан пайдалуу экен, адабияттан тесттерди кайдан алсак болот дейт. Ошол адабияттан тесттерди да жана Асылкан эжеке көрсөттү сайттарды. Эгер Асылкан эжекенин слайды таштала турган болсо, негизинен азыр биздин негизги булактар эле ошол болуп атпайбы? Жана Gov.edu.kg дегендин ичинде тестирлөө борборунда баардык предметтерден эле бир ошол жерде тесттик тапшырмалар бар. Ошол боюнча эме кылса болот. Анан биздин Жетиген мектеп лицейинин сайтына кирип, дистанттык окуу деген бөлүм бар. Дистанттык окуу деген бөлүмдүн ичинде дагы ошол предмет боюнча сайттар бар. Рахмат. Бул жерде дагы бирөө суроо узаттыр. Бүгүн кыргыз тилди дагы коду көрөбүзбү жок? Техникалык бир мүчүлүштөн улам жазган окшойт. Кыргыз тилди дагы чогуу көрөбүзбү же жок дейт. Урматтуу
Moonlight Shadow deyби. Ушундай ат менен кирип кечиресиз, бизге кийинерээк келип кошулган окшойсуз. Жарым биз бүгүнкү вебинардын биринчи бөлүгүндө кыргыз тили жөнүндө сөз кылганбыз. Дагы бир башкаларга айтып кете турган жагдай. Эгерде сиз кечигип келип катышып калган болсоңуз же өткөрүп жиберген болсоңуз, жогорудагы эле шилтеме аркылуу мына ушул YouTube каналыбызга дагы, Facebook баракчабызга дагы сакталып калат. Сиз кайталап көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Кыялбек ай дагы бир суроо келиптир. Бул жакта Абдулазиз Муталибовдон эми бул баягы адабияттан сырткары жалпылай суроо экен. Мектептерде экзамендер болобу? Сиз мектептин мүдүрү катары өзүңүздүн комментарийиңиз барбы? Бул боюнча эми азыр министрликтин жообун күтүп атабыз. Эми менимче дайымкы режимде болбойт го, анткени көчүрүү экзамендери болбойт деп атат. Бирок мына мамлекеттик экзамендер онлайн түрүндө ошол министрликтин бекиткен жобосу менен, министрликтин буйругу менен уюштурулат. Анткени аны бизге көрсөтмө берет. Биз ата энелерге айтабыз, себеби мамлекеттик экзамен тапшырылыш керек, аттестаттарга баа коюлуш керек да. Ал карантин шартына байланыштуу министрлик чечет буюрса. Рахмат агай. Бул жакта Элвира Супатаева деген эжеке суроо узатыптыр, өзүңүзгө окулуп аткандай. Кыялбек Муталибович суроо бар. Кайсы китептен пайда көбүрөөк, электрондуктанбы же жөнөкөйдөнбү, кагаздан окуучуга деп? Эми Элвира эжеке сурооңузга рахмат. Негизинен эми шартка байланыштуу да. Азыр эми электрондук китеп дегенде электрондук китепти да түрдүү түшүнүшөт. Кээ бирлер PDF форматка өткөрүп койсо электрондук китеп деп түшүнүшөт. Негизинен ал электрондук китеп болбойт. Электрондук китептин да сиз жакшы билесиз, өзүнүн баягы структурасы бар. Анын электрондук китептин ичине киргенден кийин ошол медиа каражат катары бир топ материалдар жайгашат да. Анан баягы PDF форматтагы китепти эмес, ошол кадимки китепти кармап ошону окуганга баары бир жетпейт, менин жеке пикиримде. Анан эми баягы электрондук китепти ар бир предметтен жасап, структура боюнча жасап койсок жакшы болмок. Рахмат. Эми азыр бул жерде Асылкан эжекени да чакырып алалы бул жака, Кыялбек ай, абдан жакшы суроолорго жооп берип кеттиңиз. Эми мындай дагы бир жогоруда айта албай калган ойлоруңуз болсо, ушул кыргыз адабияты деген эле дистанттык окуу боюнча бир жыйынтыктоо иретинде дагы бир пикир барбы? Кыргыз адабияты боюнча эми жана да айттым, материал өтө кеңири. Анткени мугалим эле чыгармачыл болсо, азыр YouTube каналда дээрлик баягы маданиятка жакында болгондуктан, мисалы акын жазуучулардын ырларын бир топ баягы кыргыз эл артисттери, ырчылар ырдаган учурлар бар. Анан спектакльдер бар тартылган. Мисалы Абир кечирбейт деген спектакль бар. Аны балдарга көрсөтүшүбүз керек. Театрга алып бара албайбыз. Бирок YouTube каналга кирип, ошол Абир кечирбейт деп жазсаңыздар, спектакль толугу менен бар. Аны балдарга же ссылкасын жөнөтүш керек. Биз азыр карантин учурунда WhatsApp аркылуу сабак өтүп атканда бүт ошол болгон видеолорду, башкалардын ссылкаларын берип атабыз. Балдар отуруп көрүш керек. Ошон үчүн мисалы Роза Манованын койгон концерттеринде бир топ баягы аткарган бир жыл берген жакшы чоң концерти бар. Монологдор бар. Ошолорду кыркып алып, азыр мүмкүнчүлүк кеңири да. Мына ошолорду пайдалансак жакшы болмок да. Адабият боюнча өтө кенен да. Болгону мугалимдин кичине бир аракети керек. YouTube каналга эле жазсаңыз чыгат. Ошол акын жазуучунун аты жөнүн эле жазып көрүңүз. Анан издеп көрө бериш керек. Чыгармаларын жазыпчы. Бир жерден болбосо бир YouTube канал таап берип калат да. Мүмкүнчүлүк кенен эле. Анан бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат. Анда Асылкан эжеке, микрофонуңузду иштетип коесузбу? Эгер бизди угуп жатсаңыз. Эжеке, сизде дагы жыйынтыктоочу микрофон узаталы. Мен жалпы эле ушул кесиптештерибизге аралыктан билим берүүдө ушул кырдаалга байланыштуу кыйынчылыкты дагы жеңип, өздөрү бир чыгармачылыгын көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүн дагы ошондой кызыгуу менен көрүп отурушат. Дагы да болсо кандай жаңы маалымат алам, кандай жакшы пайдалуу нерселер бар деп аябай кызыгууларын билдирип жатышат. Бул дагы өздөрүнүн
кесипке болгон берилгендиги, кесибине берилгендигин далилдеп турат. Мен дагы айта турган нерсем, аралыктан билим берүүдө эске ала турган, методикалык жактан эске ала турган жагын айткым келет да. Көп учурда сабактарды лекция тибинде даярдап коюп жатышат да. Балдар үйдө ата-энелерден дагы ушундай сунуштар түшүп атат. Балдар отуруп аткара турган тапшырмалар болсо деп. Ошо лекция, жалаң лекция түрүндө эмес, балдар отуруп аткара турган, болгондо дагы графикалык түзүлүштөр аркылуу, башкача айтканда таблица окуп чыгып, жөн эле окуп чыгып койбостон, таблица, схемаларды түзүп, өздөрүнүн чыгармачылыгы менен аткара турган тапшырмаларды кошо камтып кетсе деген сунушумду айткым келет. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Чалып бердим. Рахмат. Сиздерге дагы Кыялбек агай, Асылкан эжеке абдан келип маалыматтарды берип, тийиштүү булактар менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдирип кетебиз. Сиздердин дагы иштериңиздерге ийгилик. Баарыбыз ушул карантин мезгилинен эсен аман чыгып, кайрадан бир мектепте жүз көрүшүп калалы. Рахмат чоң силерге дагы. Ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат чоң, уюштуруучуларга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Кыялбек агайыбыз менен кийин дагы байланышабыз десеңер, Кыялбек Ахматов деп Facebook'tan издейсиздер. Ошол жактан байланышып дагы кийинки ишмердүүлүктө кызматташсаңыздар болот. Ошондой эле Асылкан эжекебиз менен дагы Асылкан Маматова деп издесеңиздер болот. Биз эжебиз менен агайыбыз дары менен ушундай убактылуу коштошуп турабыз, көрүшкөнчө деп аларга дагы жазып беребиз. Урматтуу биздин вебинардын катышуучулары, мынакей бүгүн көрдүңүздөр, кыргыз тили жана адабиятына басым жасалды. Бүгүнкү вебинарыбыз өткөн айда мен жанагы вебинардын башында айтып кеткендей, платформаларга, программаларды үйрөнүүгө басым жасаганбыз, тийиштүү эксперттерди, ошондой эле практик эже-агайларды чакырганбыз. Кеп кеңештерди укканбыз. Бул айда биз тек гана предметтер боюнча сөз кылабыз. Бүгүн кыргыз тили жана адабияты боюнча сөз болду. Эртең биз саат ушул 14:00 орус тили жана адабияты боюнча алдыңкы тажрыйбалар бөлүшүлмөкчү. Сиздер дагы суранып кетебиз бүгүнкү көрүүчүлөрдөн, орус тилчи, орус адабиятчы кесиптештериңиздерге жеткирип коюңуздар. Биз анонсту жаңыдан кетиребиз, жаңыдан шилтеме беребиз. Биздин YouTube каналыбыз менен Facebook баракчабызды карап туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө анда күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта туруңуздар.